Ассаламу алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер менен Адалдам каналы. Бүгүн сиздерге өтө бат жасалуучу оңой бөрөк жасаганды көрсөтүп беремин. Түрк элине таандык болгон бул бөрөк менин үй бүлөмө абдан жагат, айрыкча балдарым жакшы көрүп жешет. Бизге керектелүүчү азыктар: лаваш, кайнатылган картошка жана сыр. Лавашты үйдө өзүңүз жасасаңыз да болот, колго же болбосо дүкөндөн сатып алсаңыздар дагы болот. Картошканы сууга бышырып кайнатып даярдап алгандан соң ага татымына жараша туз кошуп, жакшылап вилка менен же атайын эзгич менен эзип даярдап алабыз. Сыр сулугуни колдондум, себеп дегенде бул сыр аябай чоюлжак келет, даамы дагы жакшы чыгат. Өзүңүз каалаган сырды колдонсоңуздар дагы болот. Сырды ушинтип кыргычтын жардамы менен өткөрүп алабыз. Лавашты болсо 3 бурчтук формасында кесип алабыз. Азыр мен сиздерге видеодо көрсөтүп беремин. Лавашты мына ушундай тортто кескендей эле 3 бурчтук кылып кесип даярдап алдык. Эми буга салмасына картошканы салабыз. Эми сыр кошуп коебуз бир аз. Эки четин ичке карап бүгүп, ороп алабыз. Уч жагын болсо бир аз суулап, андан кийин жармаштырабыз. Жармаштырган жагын ылдый каратып койсоңуздар, бышырып жатканда чыгып кетпейт четтери. Картошканын өзү менен дагы жасасаңыздар болот. Табитиңизге жараша. Сизде сыр жок болсо же болбосо сырды жактырбасаңыз, анда картошканын өзүн эле салып жасаңыз. Сыр менен да жасасаңыз болот, өзүнчө картошка кошпой эле. Албетте мунун баары өзүңүздүн табитиңизге жараша. Мага көбүрөөк сыр менен картошканы кошкон жагат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул 3 түр салма менен баардыгын жасап даярдап алдым. Эми табага май куюп, бир аз кызытабыз. Даяр болгон лаваштарды четинен тизип чыгабыз дагы, жай отто эки жагы кызарганча бышырып алабыз. От күчтүү болуп кетпеши керек. Бат-баттан карап турбасаңыздар, бат эле бул күйүп кетет. Эки жагын оодарып, мына ушинтип бышырып алабыз. Майды аз куйгула дегенимдин себеби бар, анткени майды көп куйсаңыз, лаваш майды өзүнө сиңирип алат дагы, бөйрөгүңүз бир аз майлуураак болуп чыгышы мүмкүн. Ошондуктан майды аз эле куюп бышырганыңыз оң. Көрүп турганыңыздардай, биздин бөрөктөр четинен бышып даяр болуп баштады. Өтө бат жасалат чындыгында. Азыр мен сиздерге ичин дагы көрсөтөмүн. Мынакей биздин бөрөктөр толук түрдө бышып даяр болду. Сырты болсо кысыраган, ичи чоюлжак, абдан даамдуу болот. Өтө тоюмдуу дагы болот. Баарыңыздарга толук түрдө жагат деген ойдомун. Сиздер менен болгон Адалдам каналы. Эгер менин каналыма каттала элек болсоңуз, подписацияны басып, катталып коюңуз жана лайк басып, комментарийге ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Алдыда сонун рецепттер менен бөлүшөмүн. Менин каналыман алыстабаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө Аллахка аманат болуңуздар.